1-2 жылдан ашып калды окшойт. Биринчи эле Канимет сага берип атам. Күйөөсүнөн мурда аялы сыйлык алып алды, наам алып алды деген. Эми баягы эң биринчи ирет бул Арнистин жеңиши болду. Арнист менден биринчи сүйүндү. Мен мынтип мен иштебей баштады да, кандайча жаңы жыл болду, эртеңне жаңы жылбы дегендей элечи, ушундай болуш. Ой, жок айланай, мен булардын жумушун билем го. Жездесине катуу дешет, бирок ошондой эле видеолорундачы. Бирок мындай, ал социалдыктарда жана вайндарда жездесине катуу тийишкени менен 1,5 жылдан ашып калды. Көбүнчө тасмага тартыла элекмин негизи. Маекте бар элексиз. Маекте тасмага тартыла элексиз. Арнистин колдоосу менен бул мен ийгиликке ушул чоң даражага жетип отурам. Нуркул менен Мадалинаны спектакль көргүлө убактылары жок, чынын айтканда. Комментарий бөлүгүнө жазып койсоңор болот. Арнист байке менен Альбина эженин продакшндын атын эмне деп койсо болот? Амансыздар, урматтуу Супер ТВнын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү, аты жөнүм Кадимет Танеров. Бүгүн Супер ТВ телеканалында Маек коногубуз актриса жакында эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамалды куттуктайбыз. Альбина Имажова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы, шүгүр жакшы. Кулак көнүп атабы? Кулак көнө элек. Эми башталды окшойт, Кудай буйрса. Жакшы, сиздер менен биринчи жолу баягы көптөн бери көптөгөн YouTube каналдарга, деги эле каналдарга интервью бере элек болчумун. Көп болду эми. 1-2 жылдан ашып калды окшойт. Биринчи эле Канимет сага берип атам. Анткени Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти катары деп айткым келип атат. Рахмат силерге да, жамаатыңарга чоң рахмат. Сыйлык алган чындап эле кубандык, сүйүндүк. Кубанычыңызды тең бөлүшөбүз. Рахмат. Ушул даражага жетиш, ошол нерсе үчүн кызмат кылыш, аракеттениш, мээнет кылышчы. Чуркап эле жүрөсүз, талыкпай эле эмгектен эле жүрөсүз. Канча деген жолдорду басып өттүңүз? Ооба, негизи өзүм дээрмен жалкоомун да. Бирок ошол жалкоолугумду жеңүү үчүн көптөгөн бир күндө жумуштарды көбүрөөк алганга аракет кылам. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Бир күндө университетке, училищага сабак бергенге, репетицияларга жетишкенге, съемкага барганга, ошондой эле ар кандай рекламдык роликтер да болот. Сөзсүз түрдө бир күндө бир 3-4 жумушту алып, өзүмдү өзүм мындай жалкоолугум менен күрөшүп келем өмүр бою. Негизи жалкоолук баарыбызда эле бар, бирок өзүмдү мен ар дайым айтып келем, жалкоомун да. Ошол жалкоолугумду жеңүү үчүн мен көп жумуштарды алам. Ошол кээде мен жалкоолонуп, көптөн бери жалкоолонуп негизи айтып кетем, китеп окуй элекмин. Бул жалкоо ушул нерсемди жеңейин деп дагы аракет кылып атам. Кудай буйрса, негизи мен үй бүлөмдө өзүм апам китепканачы болуп иштеген өмүр бою, ошону менен пенсияга чыккан. Анын сыңарындай биздин үйдө китепкана бар болчу. Апам китепканасынан китеп уурдап, китеп окучумун. Ошол нерсемди жеңе албай атам. Азыр китеп көптөн бери китеп окубай, өзүмдү өзүм күнөөлүү сезип эле бирдеңке болуп атам да. Анын сыңарындай эми ошол жалкоолугумду жеңейин деп атам. Сиздер айтып кетмекчи, бир күн аргас жеңге жүгүрүп, тойго да жетишип, тияка да жетишип аракет кылып атабыз. Анткени бул жашоонун нугу экен, жашоонун агымы менен жүргөнгө, андан да калып калбаганга аракет кылып атабыз. Биздин жумушубуз ошондой экен деп өзүм мындай өзүмдү өзүм көндүрүп келем да. Анткени мен бул кесипти тандагандан кийин, бул кесиптин ээси болгондон кийин бардык жака жетишим керекмин. Негизи шакирт тарбиялашым керекмин. Айтып коет го, эми ушунча неме болгондон кийин эмнеге шакирти жок дегендей. Менин шакирттерим да көп. Кудай буйрса, ошо шакирттерибиз өзү биздей болуп дагы экран алдында, театрда дагы, сахнада да жүзү көрүнүп келатат.
бул шакирттердин жүзү көрүнүп, элге таанылып, таланттарын эл баалай баштаса, демек бул устаттын эң чоң жеңиши деп эсептейм. Мен китеп десе кандай, өзүмдүн жумушума тиешелүү китептерди окуйм, бирок мындай көркөмдүк жагын айтып атам да. Өзүм негизи китепке жакынмын, көбүнчө детективге жакынмын да. Анан ошо көптөн бери ошо детективди окубай калганыма өзүм мындай багажым азайып бараткандай болуп эле өзүмдү жаман сезип атам. Бирок чынын айтканда, эгерде окуу куралдар боюнча, албетте ал окуу куралдар баягы информационный лекция дегендер болот го, ошол сыяктуудай ал китептер өзү сама собой деп коет го, орусча айтмакчы, сама собой. Бирок мен өзүмдүн жан дүйнөмө жакын китептерди окубаганыма ошолго неме болуп атам да, мындай башкача болуп атам да. Көпчүлүгү сиздин ушул нерсеңиз жактырмагачы. Мен азыр жалкоомун деп калдыңызбы? Мен жалкоомун, мен ошо жалкоолукту жеңиш үчүн мен көп жумуштарды алганга аракет кылам депчи. Көпчүлүктөн интервью алганда антип айтпайт. Чындап элечи. Мен негизи баштан эле айтып келем, жалкоомун да чын эле. Анан жолдошум дагы өзү бир жаны тынбаган киши да. Бир аз эртең менен саат 8-де туруп калса эле өзүн күнөөлүү сезип, мени дагы сен 8-ге чейин уктап калдың депчи, ушундай болот да. Негизи 8-ге чейин уктабайбыз биз. Эртең менен эрте баягы балдарыбызды өзүбүз шаардан алысыраак жашаганга, балдарыбызды пробка мектепке жеткиришибиз керекпиз. Алардын тренировкасы бар, плаваниясы бар, садиги бар, бала бакчасы бар деген демекчи, биздин жашоо турмуш негизи таңкы саат 6:30 эле башталат. Үйдө моундай ызы чуу кийиндиңби, китебиңди алдыңбы, окудуңбу, тренировкаңдын кийимдерин алдыңбы, ушундай менен башталат да. Анан таңкы таңыбыз эле биздики аябай шумный башталат. Бака шака. Бака шака менен башталат. Үйдө төртөөбүз эле болсок, ошо төртөөбүз үйдүн баарын жаңыртып, ар кимибиз ар кайсы жакта тигини муну тамагын жедирип, тамагын салып берип, ушундай башталат. Негизи мындай шаңдуураак башталат да. Анан ар бир уже саат 8-ге чейин өз нуктарына түшүп калат. Анан жумушубузга кетебиз. Жумушта саат 8-де барып, анан акырын чай ичип, баарын сөкөбүз, жумушта отуруп алып. Анткени бизде театрда жумуш саат 10-до башталат. 10-го чейин бир сыйра чайыбызды ичип алып, анан сабактарга кетебиз. Же репетиция болуп калса театрда репетиция кылабыз. Ошентип биздин таңкы күнүбүз ушинтип башталат. Күн негизи эле күн ошентип башталат. Кечкисин спектакль ойнойбуз, же болбосо тойго барабыз, күндүз съемкага барабыз. Ошентип атып эле кантип күн бүтүп калганын билбей калабыз да. Бир чети жалкоолуктан арылуу үчүн өзүңдүн колуңду дагы, жонуңду дагы, башыңды да бош кылбаш үчүн бир көптөгөн жумушту өзүң алдын ала пландап алган абдан сонун да. Ошол нерсеңизди көп көрөм. Сиз күндүз эмеде болсоңуз, сабак берген болсоңуз, түшкө чейин сабак, ал ортодо тасмаларга тартыласыз. Андан кийин кайра сабак, же болбосо спектакль. Андан соң кайра кечинде кыргызымдын жакшылыгында кызматтасыз. Бутуңузга тийбей эле чуркап жүрүсүз. Элдин жакшылыгында да болуу жакшы, анткени элде болсо бизде болот демекчи. Элибиз бизди баалап турса, эл бизди көтөрмөлөп турса, албетте мамлекет эч кайда качпайт. Анткени мамлекетибиз улут менен, эл менен бир чоң өлкөнү камтып турабыз. Бул дагы бир биз мамлекетибизге эмгек кылуу менен маданиятыбызды, искусствону көтөргөнгө, ошол эле жаатында кино искусствосын, театр искусствосын, деги эле кандай маданиятта тармактар болбосун, ошол маданиятыбыз менен биз бир гана өзүбүздүн Кыргызстаныбызга эмес, көптөгөн өлкөлөргө өзүбүздүн өнөрүбүздү, өзүбүздүн мындай эле айтканда каада салтыбызды, өзүбүздүн кандайдыр бир талантыбызды тартып улап келебиз. Мактаныч эмес, бирок биз акыркы мына мамлекет менен маданият министрлиги менен чоң жүрүш жасап келдик. Президентибиз баш болгон Ташкентке бардык, маданият күндөрүн өткөрүп келдик. Ушундай бир ал жакта дагы кыргыздар бар да.
алар да сүйүнүп, бизде дагы ошол жака бир чоң парк бар экен, ал жака кыргыз айылын тигишти биздин боз үйчүлөр. Ушундай бир сонун бир атмосфера болду да, ал жакта бир жумадай биз өзүбүздүн кыргыздарыбызга, өзүбүздүн мекендештерибизге, ошондой эле кошуна коңшу өзбек элдерине дагы биз өзүбүздүн маданиятыбызды, үрп адатыбызды, өзүбүздүн улуттук кийимдерибизди, каада салтыбызды, ошондой эле биздин театрдан улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолун көрсөтүп келдик. Бул да болсо бир сонун көрсөткүч да. Анткени президентибиз менен өзүбүздүн маданият министрлигибиз менен чоң жүрүшкө барып келдик. Жакын арада эле ошо Москвада дагы ошондой маданият күндөрү болду. Бизде ушундай пай этапына бөлүп, бул театр барат, бул филармония сөзсүз түрдө, ал жакта чоң оркестр Камбаркан, Карамолдо Орозов, анан солисттер сөзсүз түрдө барат. Биз өзүбүздүн чынын айтканда мындай маданиятыбыздын чоң жүрүшкө өзгөчөлүгү, жоопкерчилиги ушундайларда мындай милдети чоң экен сыймыктануу менен айта алам да. Кайсыл учурда эс аласыз эми? Жумуш болсо? Жумуш негизи эс алганга убакыт жок. Эс алганга шарт да жок деп коем да менчи. Эс алганга убакыт жок, чынын эле айтканда. Азыр эс алам деп айта албайм негизи. Азыр бутубуз басып, мындай дем күч болуп турганда иштегенге не жетсин деп айтам да. Жаштарга деле айтам, өзүм сабак берип аткан окуучуларыма да айтамын. Азыр иштеп атасыңбы, көрүп атасыңбы, бутуң басып атабы, колуң иштеп атабы? Иште, эмгектин аркасынан көп нерсеге жетишесиң, жалкоолонбо деп айтып келем. Ансыңарындай мага эс алганга азыр убакыт жок. Сонун. Сыйлык алганыңызда билебиз, жолдошуңуз менен бир чөйрөдө экендигиңиз, жолдошуңуз сизди түшүнгөнү, бириңиздерди толуктап турганыңыздардычы. Анан Арнисбекке да аябай сүйүнсө керек. Негизи Арнис биринчилерден болуп сүйүндү болуш керек. Сүйүндү, анткени мага караганда Арнис ушу сен эмгек сиңирген артистти алып калсаң жакшы болот эле деп абдан үйдөн эми баягы бардык нерсени анализдейбиз, сүйлөшөбүз, искусство боюнча, маданият боюнча сүйлөшөбүз, ошо сабактарыбыз, балдарыбыз жөнүндө сүйлөшөбүз. Андан ошондо эле айтып калчу да, эмгек Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттигин алып калсаң абдан жакшы болот эле. Бул дагы чоң стимул берет сага. Дагы бир чоң эмгектерди жаратканга, жакшы ролдорду жаратканга бир дем күч берет эле деп айтып калчу эле да. Анан эң биринчи негизи бул сыйлыктар эгемендүүлүк күнү, анан ошондой эле жаңы жылга карата берилчү да, жылына 2 эле жолу берилчү. Анан бул өтө күтүүсүздүк болду, анткени маданият күндөрүнө карата берилет деген имиж да жок болчу, сөз да жок болчу, эч кандай бир мындай шамал да жок болчу да. Шамал болсо жок дегенде чөптүн башы кыймылдамак да. Депчи. Ансыңарындай биринде баягы Кыргыз милициясынын 100 жылдыгы өтүп, биздин аянтчабызда чоң мероприятие болду, чоң майрам болду. Ошол майрамдын негизинде эле биз дагы жумушта жүргөнбүз, репетиция кылып, сабак берип, кадимки эле жүрсөк эле кечинде уже жумуш бүтөөрүнүн алдында чалып калды. Эртең саат 12-ге врученияга келип калыңыз, куттуктайбыз депчи. Анан мен түшүнбөй калдым, эмнеге врученияга келип калып, каяка деп мындай непонятный суроолор пайда боло баштады. Анан жок, сиз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти болдуңуз, келиңиз, эртең Кудай буйрса президентибиз сизге наамыңызды тапшырат деп калды. Анан мен мынтип иштебей баштады да. Кандайча жаңы жыл болду, эртең эмне жаңы жылбы дегендей элечи, ушундай болуш. Анан кайра ойлонуп кеттим, жаңы жылга да 2 ай бар да деп. Анан ушул биринчи сүйүнчүнү Арниске жеткирейин деп, ал деле жумушта жүрүт. Анан жеткирейин деп бутум басып атат, бирок жетпей там да, Арниске жетпей там да. Анан Арниске барып, Арнис десе сүйлөй албай атам, Арнис десем эле эмне болду дейт. Анан неме мындай деп сүйлөй албай атам да. Эмне болду, айтчы, эмне бирдеңке болуп атасың деди. Анан эртең вручение, эмне вручение болот экен, ушундай сыйлык наам берилип турсам, деп аны аябай сүйүнүп, бир башкача болдук. Кээ бир айтып калат го, мынтип күйөөсүнөн мурда аялы сыйлык алып алды, наам алып алды деген. Эми баягы провокационный ушундай негизи вопростор, сөздөр болот эмеспи? Ансыңарындай андай сөздөргө Арнис эч качан терикпейт. Эмнеге дегенде, ал
биринчиден айтып калат, өзү деле үйдөн деле айтат, мага деле айтат, аял заты эми негизи баары бир алсыз болосуңар, негизи силерге биз колдоочу, коргоочу болушубуз керекпиз. Эң биринчи сен алышың керексиң. Андан кийин мен аламбы, албаймбы, мага эч кандай айырмасы жок. Анткени бааланган нерсе өз убагында бааланышы керек. Мен сенин алышың үчүн мен болгон күч аракетимди жасайм деп ар дайым айтып келет да. Чынын айтканда Арнис болгон күч аракетин жасады. Мага болгон колдоону Арнис мага көрсөттү. Анткени мен аялмын да биринчиден, энемин экинчиден. Мен Арнистин жубайымын. Мен биринчи иретте аялдык милдетимди аткарышым керекмин үйдө. Аял Арнистин жубайы катары мен ага үйдө жылуу атмосфера кылып, үйдө ысык тамагын берип, ошондой эле кийимин тазартып, балдарын багып, үйдө отурум же болбосо ошондой эле аялдык милдетимди так аткарышым керек эле. Бирок Арнис менин чыгармачылыгымды да баалап, ошондой эле театрда, кинодо бардык жакта мени колдоп, биринчи ирет сен өзүңдүн көздөгөн максатыңа жетүү үчүн мен сени бардык жактан колдойм деп айтып келген. Анысыңарындай мен Арниске баягы мактагандык эмес, өзүн өзү мактап, анан күйөөсүн мактап деген сөз эмес да булчу. Бир гана жөн гана айткым келет, Арнистин колдоосу менен бул мен ийгиликке, ушул чоң даражага жетип отурам. Ошол айтып калдың го, Арнис байке кандай сүйүндү, кандай кабыл алды депчи. Эң биринчи ирет бул Арнистин жеңиши болду. Арнис менден биринчи сүйүндү. Мен сөзсүз түрдө жолдошум катары жолдошума мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Анткени эгерде анын колдоосу болбосо, мен жогоруда айтып кеттим, бул чоң даражага эч качан жетмек эмесмин. Анткени мен үйдө аялдык милдетимди азыр мисалы үчүн чогуу кылабыз да, бардык үйгө барсак деле экөөбүз чогуу тамак жасайбыз, экөөбүз сөзсүз түрдө бир коро тазаласак дагы бири-бирибизди колдон буттан алып турган адамдарданбыз да. Ошондуктан сен аялсың, сен кылышың керексиң, сен муну кылышың керексиң, сен тамагыңды жаза деген эч кандай милдеттенмелер жок бизде. Бизде бардыгы обоюдно деп коет го, обоюдно экөөбүз бири-бирибиз менен сүйлөшүп, бири-бирибиз менен бардык нерсени тең кылганга аракет кылабыз. Анын да чыгармачылыгы, менин да чыгармачылыгым калып калбагандай, ошондой эле балдарыбыз бар да, кыздарыбыз дагы мектебинен калбай, окуусунан калбай, бардык жака жетишүүсүнө Арнис бизге шарт түзүп берген. Ошондуктан Арниске терең ыраазычылык билдирем. Маданият адамдары, өнөр адамдары бере берет, мындай кайра күтөсүң го, мисалы. Күтөт да. Ичиңизде кымандай нерсе болду эле, ушул убакка чейин келатасыз. Театр десе театр, сабак десе мугалим десе мугалим, эме болсо, тасма десе тасмага тартылып келатасыз да. Бардык жагында, жардама десе жардамасында. Анан жок дегенде адам ойлонот го ичиндечи. Буйруса сыйлык алып калаттырмын депчи. Сиздеги ошондой оюңуз? Албетте, ар бир нерседе баягы кылып алып аны одолжение кылбайсың го, милдет кылбайсың. Бирок өзүң сүйгөн кесиптен бир нерсе күтүү деле бул күнөө го деп ойлойм да, негизичи. Кандай десем, Күткөн жоксузбу демек? Күткөн жокмун, бирок сен айтмакчы, мүмкүн ички жан дүйнөмдө күткөндүрмүн. Мүмкүн мамлекеттен кандайдыр бир жакшы нерсе болуп калабы депчи. Бул нерсе бизде деген театрда көркөм кеңеш деген бар. Көркөм кеңеште бизде дагы театр, чоң театр, флагман театр, Кудай буйрса 2 жылдан кийин 100 жыл болот. 100 жылдыгын өткөрөбүз, силер чакырабыз заранее. Ошол баягы биздин театрда жалаң залкарлар иштеп кеткен театр. Муратбек Рыскулов, Күмүшалиева апабыз, Бакен Кыдыкеева эжебиз, Татуу Турсунбаев эмне деген гана залкарлар иштеген эмес. Биз ошол залкарлар баскан сахнада алардын изи менен спектакль ойноп келе жатабыз. Анын сыңарындай алар кандай сыйга татыктуу болсо, кандай наамга татыктуу болгон болсо, алардын дагы биз изин суутпай, биз ошолордун атын унуткарбай, ар дайым флагман театрыбызды уяткарбай,
сыймыктануу менен айта тургандай кылып биз дагы ошол нерсеге жеткиргенге аракет кылып атабыз да. Бирок сен сурооң боюнча сөзсүз түрдө баягы ички дүйнөң менен күтөсүң, бирок милдет кылбайсың. Бул нерсе бар да, экөөнүн айырмасы бар. Бирөө милдет кылат го, мен кылып атам, берсин. Жок, андай эмес. Бул стимул экен. Дагы эрби жаратканга, дагы жакшы чыгармаларды, дагы жакшы образдар жаратканга стимул экен. Ким күтпөйт, күтөт. Жада калса кызың деле үйгө баратканда апам келатат, атам келатат, азыр дүкөндөн бир шоколад алып келет болуш керек деп күтөт да. Мен идиш жууп койдум, эмне кыласыз деген сыяктуу эле. Бул кичинекей эле баланын оюнундай эле да. Анан сыңарындай бул күткөн, күтпөгөн, бул мындай неме болуп калат экен да. Точный так жоо жок болуп атат да. Мен азыр күтүп баратып күтпөй каласың dedi. Эң негизгиси эмгек бааланып, эмгек өз убагында бааланса жакшы. Бирок биз эмгегибизди эч качан милдет кылбайбыз. Бүттү. Кыска сонун жооп. Ооба. Көптөгөн залкарларыбыз өзүнүн учурунда өзүнүн наамдарын албай, андан соң көз өткөндөн кийин наам берилип, же болбосо үй бүлөсүнө бир нерсе берилген учурлар көп эле болуп келет да кездешет. Ооба. Аларды көргөндө зээнге эсе керек негизичи. Ооба, андайлар дагы бар, андайлар абдан көп. Бизде негизи бааланбай кеткен таланттар абдан көп. Бааланбай калып аткан да таланттар бар. Өз убагында алар дагы бааланып, алардын дагы эмгеги элге сиңген, негизичи элге сиңген эмгектерин Кудай буйрса мамлекет көз жазымда калтырбайт. Анткени көрүнгөн эмгек, ташкындаган талант эч качан жерде калбайт. Жок дегенде элдин баамында, элдин эсинде айтыла турган тарых баракчаларында калат. Ансыңарындай алга ар дайым иштей беребиз. Азыркы учурда тасмалардан да көрүп атабыз, театрдан да көрүп атабыз. Тасмаларга чакыруу барбы жакын аралыкта? Негизи ушул жөнүндө айтып коеюнчу. Негизи бир жылдан ашып калды, 1,5 жылдан ашып калды. Көбүнчө тасмага тартыла элекмин негизи. Маекте бар элексиз. Маекте тасмага тартыла элексиз. Тасмаларга дагы тартыла элекмин. Көп чоңураак тасмаларга, кээ бир кыйбас адамдардын тасмаларына, кичинекей жагына барып калып атам, бирок айтып атам, бир аз тасмалардан образымды өзгөртөйүн деп атам. Неге дегенде, баягы стерва, урушчак аялдардын образынан алыстап, негизи Жамал Сейдакматова бир гезиттерде интервью берди эле. Анда мен жаш болчумун, кичинекей болчумун да. Альбина Имашева бул драмалык актриса депчи. Негизи эгерде театрга келип спектакльдерди көрө турган болсоңуздар, мен театрда көбүнчө драмалык образдарды жаратам. Ансыңарындай кинодо дагы көбүнчө драмага, ошондой эле образды негизи башка нукка бургум келип атат да. Азырынча бир аз алыстаганмын ошондон. Эгерде жакшы драма жагынан же болбосо трагедия жагынан ушундай бир жакшы сунуштар келип кала турган болсо, сөзсүз түрдө башка образ менен чыккым келет. Эмнеге дегенде, акыркы жана 1 жыл, 2 жыл мурун тартылган Черный дворду көрүп калдыңыздарбы? Ошондон улам эмес, негизи эле ошондой жан дүйнөмдөгү образдар жараткым келет. Ошол сыяктуу, ошондон андан дагы тереңирээк, бийигирээк образдар жараткым келет. Ошондуктан ушундай эс алуу болуп атат, кино жаатында дагы, интервью жаатында дагы. Көбүнчө азыр ошо окууга, университетке, театралдык окуу жай бар, училищага, анан спектакльдерге көбүрөөк көңүл буруп атам. Үй бүлөдөгү энелик ордуңузду канчалык алып баратасыз? Канчалык деңгээлдеси, негизи эне деген 3 дамганын ичинде деген бир жакшы бир кеп бар го. Энелик милдетти мен кийин мүмкүн
балдарым айтышы мүмкүн, кыздарым айтышы мүмкүн, ушундай эне эле, ушундай апа эле депчи. Бирок мен өзүм эне катары өзүм баа бере албай жатам негизи. Көбүнчө съемкада болуп калышым мүмкүн, көбүнчө сырт жакта фестивалда болуп калып атабыз, башка өлкөлөргө чыгып кетип атабыз. Бирок ошондой кезде дагы азыр бизди алысты жакын кылган кол телефон болуп калбадыбы? Ансыңарындай ал жактан дагы контролдоо күчтүү бизде. Үйдө кыздарыбызга биз өтө мындай катуу тарбия беребиз, талапты катуу коебуз. Ошол кезде дагы эркелеткенге жетишебиз, ошол кезде дагы талапты катуу кылганга аракет кылабыз. Бир да мүнөтүн бош кылбаганга аракет кылабыз. Анткени баягы бош жүргөн адамдын ою башка жака кетиши мүмкүн да. Ортончу кызыбыз Арукени дагы бир да мүнөтүн, бир да саатын бош кылбаганга аракет кылып, ошо көбүнчө өзү социалдык тармактарда ырдап мындай чыгып калат го, бирок көбүнчө өзү спортко көбүрөөк кызыгат. Ал мындай тарыхчаларына көргөзбөй турган жагы окшойт, эч ким көрбөк жагы. Эч ким көрө элек жагы. Өзү Спортко кайсы турат? Спортко кызыгат, өзү азырынча сууда сүзгөнгө кызыгат. Анан ошондой эле дзюдого барат. Ушул спорт жагына абдан кызыгат да. Ал нерсесин баягы социалдык тармактарга көрсөтпөйт өзүчү. Уялбайт, бирок өзүнүн ички туюмунда абдан спортты сүйөт. Анан кичүү кызыбыз дагы асмандагы мен баягы олимпиада болду да, биз олимпиаданы карап отурабыз, көрүп отурабыз. Апа, мен дагы чемпион болом. Мен бокска барам деп калат. Кыздарыбыз чынын айтканда Мадаленаны айта албайм, ал спортко көп кызыкпайт. Өзү баягы блогерлик, актрисалык жааты, өзүнүкү кичинекей жагынан эле кыздарыбыз биз менен кошо спектакль ойноп, кичинекей балдар кыздардын ролун ойноп, бизде театрдын ичиндеги ички кухняны жакшы билишет да. Кулиса сыртындагы, сахна ичиндеги нерсени көбүрөөк билишет. Анан ал жагынан кыйналышпайт. Мисалы үчүн мектепте адабият, кыргыз адабият боло турган болсо, бизде спектакльдердин баарын билишет да, баардыгын билишет, кандай иштелип атканын билет, анализдеп, алар өзүнчө отуруп алып, биздин театр ичиндеги балдарыбыз бар, ошол балдар отуруп алып биздин спектакльди көрүп туруп, анан өзүнчө обсуждение кылышат, анализ кылышат. Эмне үчүн мындай деп бири-бирине суроо беришип, анан бизден сурап, эмнеге бул жери мындай болуп калды деп. Анан бул да жакшы экен да. Бул анализдөө мектептен дагы анализдегенге, эркин оюн айтканга жакшы экен. Кызым айтып калат, мен бул чыгарманы жолдошум Арнис Эртөштүктө койдук, анан Эртөштүк чыгармасын окуп атышыптыр да. Анан сурап атат да, как режиссер катары тиги Арнистен сурат, эмне үчүн Элеман бул жерине мындай болуп калды эле, Эртөштүк эмнеге болуп калды десе, сен ойлон да, эмнеге Элеман ошондой болуп калды? Кайра үстүнөн түшүп суроо берип, анан ошондо баланын өзүнүн бир эркин ою пайда болот экен, спектакльди көрөт, анан чыгарманы окуйт. Чыгарманын экөөнүн ортосунан бир кандайдыр бир өзүнүн ою чыгат экен да. Бул дагы жакшы. Анан кыздарымдын айтып калдым го, спортко абдан кызыгат депчи. Улуу кызым болсо өзү жогоруда айтып кеткен блогерлик, актрисалык өзүнүн үй бүлөсү менен бир кандайдыр бир контент жаратып жүрүшөт. Кичүү кыздарым болсо баардыгы ошо спортко кызыгышат. Биз ошол кызыккан нерсесине шарт түзүп бергенге аракет кылабыз. Өзүбүз бошоп жатсак да алардын тренировкасын алып барып, плаваниясын алып барып, бардык жагына жетиштиргенге, алардын дагы кызматын кылганга аракет кылабыз да. Ансыңарындай мен кандай эне болуп атам, кандай эне болом келечекте, кыздарым өзлөрү эне болгондон кийин мен энелик милдетимди, энелик кызматымды ошондо баамдашар деп айта алам. Улуу кызыңыз Маделена эмне дейт? Бала болгондон кийинчи? Апа, жаңы баягы көз жарып келгенден кийин, апа сиз мени көрсө ушинтип тарбаган турбайсызбы? Түн уйкуңузду мага бөлгөн турбайсызбы? Түндө уктатчу эмес экенсиз депчи. Улуу кызым эми азыр деле жаш кичинекей. Жаңы төрөгөндө айтты, жаңы төрөгөндө аябай кыйналып төрөп калды да. Мен мындай болгонун билген эмесмин дейт. Анан ушундай эле болот. Жанында турдум төрөп аткандачы ушундай болот. Бардык энелер ушундай кыйналып, адамдан адам чыгуу бул
кыйын нерсе. Ошондуктан ошол нерсени как эне катары, аял катары биз өзүбүздү мээбизге сиңирип, жүрөгүбүзгө кабыл алсак, бул нерсе оңоюраактан дагы жеңилдетип алганга өзүбүзгө шарт түзөбүз. Анысыңарындай сен менесиң, мен кандай эне экенимди өзүңдүн кызыңан байкайсың деген. Азыр эми өзү кызы менен кошо съемкада жүрөт. Мен кандай болуп жүрсөм, Мадалена дагы азыр ошондой болуп жүрөт. Анысыңарындай ал айтпаса дагы мүмкүн сезип аткандыр. Аруке дагы, Мадалена дагы буюрса аткаруу чеберчилик чындап эле сонунда. Арукени да көрүп калабыз. Жезде депчи. Жездесине катуу дешет, бирок чындап эле видеолорундачы. Бирок мындай, ал социалдыктарда жана вайндарда жездесине катуу тийишкени менен жездесинин көзүнө тике карап сүйлөй албайт, уялат, аябай уялчак. Жездесине бир дагы баягы ал эмнеге деген уялып калганы, Мадалена экөө сүйлөшүп жүргөндө жездесин катуу сен мага мындай кыл, анан мен эжемди чыгарып берем, апама талаптары күчтүү болчу экен да. Анан үйлөнгөндөн кийин экөө баш кошуп калгандан кийин анан уялып калды, баягы бир аз чоңое түштү да. Мындай акыл токтотуп калды, мен туура эмес кылган турбаймынбы, мен жездемдин алдында уят болдум деп, ошондон кийин такыр жездесинин алдында сүйлөй албайт, көп мындай жанагындай өзү бир аз тапаныраак да, сөздөрдү бетине айта албайт да. Бирок мындай жок кезинде вайндарда айта алат окшойт да. Вайндарда өзүнүн ички туюмун чыгарып алат да. Мынтип коет. Бир жолу кайсы бир съемкага барып калдык. Анан бирөө сурап калды, сен да ушу апаң менен атаңдай болуп актерлук чеберчиликке кетесиңби, актриса болосуңбу десе, ой жок эле, мен булардын жумушун билем го. Такыр мен чоңойгондо актриса болбойм, мен такыр бул жака жолобойм дейт. Ушинтип айта берет ал. Негизи актриса болбойм деп айтат. Мен ойлоп атам, ушу мүмкүн эми ырчылык жаатына кетиши мүмкүн, бирок спорт жаатына көбүрөөк кетет го деп. Мисалы, менин өзүмдүн атам сүрөтчү да, бирок мен сүрөт тартканга такыр жокмун. Анан бул нерсеге чөйрө дагы көбүрөөк таасир этет окшойт деп ойлоп койдум да. Көрүп, ал мүмкүн ошол кыйынчылыктарын көрүп калгангабы, кээде кинолорго, эпизоддорго чакырганда Арукени ээрчитип барганга аракет кылам да. Анан айтат, мен актриса болбойм, мен жок, мен болбойм дейт. Эмнеге экенин ачыктай айта элек да, эмнеге актриса болбойсуң деп чынында эле сурап деле көрбөптүрмүн. Бирок кызыкканы башка. Биз улуу кызыбызды, ошо Мадаленаны көбүнчө бизде эми экөөбүз тең актер актрисабыз, искусствонун адамыбыз, жок дегенде бизде бир медицинанын адамы чыксын бизден деп жакшы эле жол көрсөтүп, карап көрсөң, ютубтардан карап көр, жакшы стоматологиялык жактарга барып көрсөң, Бирде бирөө болсун да. Бирөө биз жок дегенде медицинанын адамы бирөө болсун десек, кийин айтты да, ютубтарды караптыр, анан так ишил жаман жагын көрүп алган окшойт. Жаман жагы дегенде кандай? Ал кесиптин жаман жагы эмес, мынтет. Мен эгерде мен мындай өзү коркогураак да бир аз. Эгерде мен бирөөнү дарылап атып, ошол дарылап аткан адам туура эмес дарылап алып, ал адам бир башкача болуп калсачы, мен андай кыла албайт экенмин деп ошол жагынан коркуп туруп алды да. Мейли деп ал стоматолог боло албайт экенсиң дедик аны үчүн. Анан Аруке чынында бир аз эр жүрөгүрөөк. Ал айтат, мен стоматолог болом дейт. Манижем болбой калды эле, мен болом дейт. Ал коркпойт да. Негизи баягы медицина адамдары да эр жүрөк болуш керек да. Мисалы үчүн менде ошондой жак бар да. Мисалы үчүн мен өзүм укол сайып, өзүмдү өзүм дарылай алам. Арнис болсо коркот, мен укол өзүмө сайып атканда эле, сен такыр жестокий адамсың депчи. Сен өзүң укол саясың, кандай немесиң депчи. Анысыңарындай Арукеде да ошондой жак бар да. Коркпойт. Бир нерсени кылганда да, айтканда да коркпойт. Мадалена болсо ошол жагынан коркпойт. Мен туура эмес дарылап алсам, адам өлтүрүп алсам эмне болот депчи. Анысыңарындай бала төрөйт экенсиң, бирок баланын кыялдарын кошо төрөбөйт экенсиң деген сөз бар го. Ар бир баланын ар башка кыялдары болот экен. Арды көтөрүш, алардын ой менен болуш канчалык. Ал мен Асманчы,
сиздер мисалы Арнис Пайкадагы сиз дагы проекттеримди иштеп кеткен учурда узак убакытка балким кетип каласыздар, балким кеч келип каласыздар. Ошону көрүп деле балким Арука айтып атса керек да. Мен актриса болбойм депчи. Асманды Арука алып калып атабы? Асманды Арука алып калат, Мадалена алып калат. Эжесине, жездесине тапшырып кетебиз. Эгерде биз узак убакытка башка жака, чет өлкөгө чыга турган болсок, же болбосо түнкүсүн съемкалар боло турган болсо, сөзсүз түрдө Нуркулга, Мадаленага, Арука үчөнү Баян менен Асманды таштап кетебиз. Ишенгендерибиз бар, жакшы. Нянькаларыбыз бар да койбоймунбу? Анан үйдө мобилограф сиз окшойсуз. Аруканы тартып бергенде. Жок, мобилографы мен наоборот, менин мобилографым Аруке. Мен үйдөгү эгерде мен вайн тарта турган болсом, же болбосо бир аз рекламный роликтер тарта турган болсом, анда Аруке мен мобилографым да. Үйдө биз бири-бирибизге мобилографпыз. Анткени көрүп калдык да. Монтажды өзүбүз жасайбыз, өзүбүз сценарий жазабыз. Көбүнчө негизи Нуркул жазат. Бизде сценарист, биздин үй бүлөбүз чыгармачы. Режиссерибиз да бар, сценаристибиз да бар, актрисалар көп бизде. Баяндан баштап мага чейинкилер актрисалар, сценаристтерибиз бар, режиссерибиз бар. Биз бир чоң студия ачып алсак деле. Ошо бир студия ачып туруп эле, жакында буюрса тасма тартсаңыздар деле болчудай экен. Буюрса. Болуп калсын да ушундай. Ушундай нерсе барбы? Албинче, балким сиздин кыялыңызда же өзүңүздүн бир тасмаңыз болсо депчи. Чындап эле кызыңыз дагы, уулуңуз дагы актер, актрисалар. Бош убакыт болбогонгобу же баарыбыз мындай өзүбүздүн милдеттерибиз көп болгонгобу ойлонуп көрө элекпиз, бирок бул ойлончу нерсе экен. Жакшы идея. Да, жакшы идея экен. Идея жакшы. Колдоп кеткендер. Пайдаланып калгыла дегендейчи. Комментарий бөлүгүнө жазып койсоңор болот. Арнис байке менен Альбин эженин продакшндын атын эмне деп койсо болот, кантсе болот, кандай тасмаларды тартса болот, жазсаңар дагы болот. Бул жака. Туура, туура. Негизи биз чай үстүндө отурганда баардык балдарыбыз менен, кыздарыбыз менен отурганда бир гана чыгармачылык жөнүндө сүйлөшөбүз да. Чыгармачылык, кимдин ийгиликтери, кандай кинолор чыгып атат, кинолорду анализдөө же сценарий боюнча сүйлөшүү, негизи ошондой баарлашуу, чай үстүндө сүйлөшүүнүн үстүндө бир жакшы идеялар жаралат эмеспи? Ансыңарындай Нуркулга дагы, Мадаленага дагы бир жакшы сөздөрүбүздү мындай багыттарды бергенге аракет кылабыз. Көбүнчө Нуркул менен Мадаленаны спектакль көргүлө убактылары жок, чынын айтканда. Көргүлө, көрүп мүмкүн спектакльден мындай кээ бирөө жаралбай жаткан ою бир нерсени көргөндө, мен таптым деген нерсе болот го. Ансыңарындай көп көргүлө деп айтабыз. Көп көрүш керек, көп окуш керек. Ошондон бир башкача бир нерселер чыгат, идеялар чыгат депчи. Азыр эми жаштар жаш болуп аткандан кийин булар талыкпай эмгек кылышы керек. Эмгектин аркасынан бир жакшы нерсе жараларына мен көзүм жетип турат. Кайсыл учурда адам токтоп калат? Адам, менин оюмча, мен эч ким оюмду башка бирөөнө таңуулабайм. Токтошу мүмкүн, менин оюмча, кайдыгерлик көп жерде токтоп калышы мүмкүн. Анткени сен жаныңды үрөп, жаныңды жанчып, иштеп аткан болсо, тегерек четиң кайдыгер боло турган болсо, сен ким үчүн, мен эмне үчүн жазап атам деген суроолор туруп калышы мүмкүн да. Кайдыгерликтен арылышыбыз керек. Арнис айтып берет да. Мен айтып берем да, мындай эми жизненный эле да. Машина айдап баратып, Арнис нервничать берет да, эмнеге мынтип атат, эмнеге туура эмес айтып атат, эмнеге правиланы жакшы окушпайт, эмнеге мындай деп, мындай суроолор көп да. Анан айтып берем, Арнис, нервничать этпечи. Сага ден соолук керек. Сен нервничать эткенде бул айдап бараткан адам сен нервничать этип атат дебейле. Өзүң ден соолугуңду десем, вот кайдыгерлик жаман нерсе деп мен урушат да. Жанында отуруп, же мен буягында отурам да, кайдыгер болбо, кайдыгерлик болбош керек, айтыш керек. Бардык нерсенин баарын бир адамдар
бир толкунда жасаса баардык кайдыгерлик жоголот, кайдыгерлик адамды жок кылат деп айтып берет. Анысыңардай Арнистин сөзүн айтып атам бияктан урдап алыпчы. Кайдыгерлик адамды жоготот. Кайдыгерлик болбош керек. Кайдыгерлик өзүң суроо берип кеткендей адамды токтотот. Адамдын идеяларын жок кылат. Кайдыгерлик адамды өлтүрүп да коюшу мүмкүн негизичи. Кайдыгерлик бул сенин кайдыгерлигиңден эмес, тегерек четиндеги адамдардын, табигаттын, негизи эле баардык нерсенин кайдыгерлиги адамды токтотуп, жок кылып, өлтүрүп коет да. Ошондуктан кайдыгер болбойлу. Сыйлыгыңыз кут болсун деп куттуктайбыз. Анан дал ушул сыйлык, сыймык, наам сиз үчүн эмне берет? Сыйлык, наам, сыймык мен үчүн эки эсе жоопкерчилик берет. Мен эми уят кылбашым керекмин. Ошол эле өлкө башчыбызды, анткени ал мага ишенип тапшырды. Ошол эле Маданият министрлигин, ошол эле мен өзүмдүн жамаатымды, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрын, жамаатын, ал жакта 200 адам эмгектене турган болсо, 200 адамдын бири менмин. Ошол жамаатымды уят кылбаш үчүн. Анан дагы кыргыз элим берген бааларын, берген мына ушундай чоң сыймыктарын, ушундай чоң наамдарын уят кылбаш үчүн мага эки эсе жоопкерчилик жүктөлдү. Бул жүктөлгөн жоопкерчиликти мен эми жогоруда башында айтып кеткен жалкоолугум менен талкалабай, дагы мындан дагы күчтөнүп, мындан дагы келечек муунга тарбия ала тургандай, келечек муун мени көрүп маданиятын, сүйлөгөнүн, турганын өстүрө тургандай бир жакшы иш жасашыма дагы бир чоң жоопкерчилик кошулду. Сонун. Буга чейин сизди тасмалардан, театрдан, сабактардан көрүп калсак, эми тынбай эле буюрса чет жакка каттап, спектакль менен жүрүп калыңыз, иштер менен чыгып калыңыз. Иштериңиз дагы мындан ары көбөйткөн экен. Чындап эле куттуктайбыз. Бар болуңуз. Ишиңизде ар дайым ийгиликтер болсун. Бул чек болбосун. Рахмат. Буюрса Кыргыз Республикасынын эл артисти деген наамды алышыңызга тилектешпиз. Оозуңарга май. Анда да буюрса алгач Супер ТВ телеканалынан жалпы көрүүчүлөрүнөн амандашканга, ошол күнгө жеткиргенге Кудайым өзү насип кылган болсун. Сизге ыраазычылык. Чоң рахмат. Экинчи жолу берилип атат буюрса. Рахмат. Силерге дагы жамаатыңарга ар дайым ден соолук каалайм. Оорубагыла, анткени силер жакшылыктын жарчысы боло турган, ар бир жакшылыкты элге тартуулай турган, сүйүнчү катары айта турган жамаатсыңар бар болгула. Эч качан экраныңар мындай мутный болбой, тунукталып, ар дайым туп-тунук тартып турсун. Рахмат сизге. Мейли. Урматтуу Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү, бүгүн жалпыңыздарга Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Альбина Имашева эжекебиз менен маек тартууладык. Кайрадан кийинки бир сонун маектерден амандашканча бар болуңуздар.